Эгерде элдер бул элдин талабы болсо, биз каршы эмеспиз. Бирок эч кандай анын концепция негизин өзгөртпөй туруп, бир аз оңдоого биз макулбуз. Таптакыр өзгөртүүгө биз каршыбыз. Бизде эң биринчи алгачкы вариант жакшынакай эле турат. Кийин биз ошондо канчалык жогорку кеңешке канча кайрылдык. Бизди көзөмөл кылып алгылачы, жөн гана биз жөнүндө иштеп берели. Себеби бузулуп бара жатат күндөн-күндө. Мына азыркы чейин бузулуп бара жатат. Муну бар тең. Азыр карасаңар мына чынында күн карама окшоп калды. Мурунда эч кандай андай болчу, күн нуру чачырап тургандай эле сезилчү. Эгер асманда карасаңар, жел жүргөндө күн нуру чачылып моңойтуп аткандай сезилет. Карап көрсөңөр. Ошо сыяктуу улам өзгөртүп, улам эч кандай көзөмөл болбогон үчүн ар ким өз билгенин жасап атышып, азыр техника, компьютер деген бар. Ошону эле ошону тандап алып биз канчалык бердик, канчалык жогорку кеңешке канчалык өткөзүп бердик. Электрон варианттарын улам жасайбыз, улам оңдойбуз, өткөзүп беребиз. Эч ким карабайт. Эгерде мына бул 2-3 автор болбосо, муну өзгөртүүгө эч кимдин колу жок. Туура. Авторлар тирүү турганда они имеют авторское право, и они могут вносить определенные изменения. Биздин желек дүйнөдөгү желектердин ичинен эң жакынакай көрүнгөндөй кылып, ошол вариантка келелик. Туурабы? Тем более авторлар тирүү турат. Анан ушу желекти бекиткенден кийин сен мындай кылсаң эле бир чечим чыгарсаң ушуну өзгөртүү боюнча, анан кийин ушул желектин негизинде башка биздин символдордун баардыгы тең, желекке байланыштуу символдордун баары тең. Только ушул формат менен болгондой болсун деп.